Бүгүнкү жаш кыял берүүбүздүн каарманы жаш болсо да компьютер оңдоону үйрөнүп, маалыматтык технологиялар тармагында кызыгып келе жаткан Нуржан Мелисбеков. Нуржан мектепте окуп жүрүп эле техникалык көндүмдөрдү өздөштүрүп, компьютерлерди оңдоп, программалар менен иштөөнү үйрөнүп келет. Ал бош убактысында өзүн өнүктүрүп, жаңы нерселерди үйрөнүүгө аракет кылат. Үй бүлөсүндө 5 бир тууган болсо, алардын 4-өө тең маалыматтык технологиялар боюнча курстарга барып, билим алып жатышат. Бул алардын билимге болгон кызыгуусун жана келечекке болгон максатын көрсөтөт. Нуржан азыркы учурда тесттерге даярданып, келечекте чет өлкөдө окууну максат кылууда. Ал өзүнүн аракети менен жаштарга үлгү болуп, билимге умтулган окуучу катары алдыга кадам таштап келет. Мен Мелисбеков Нуржан, Шекербек Шеркулов атында орто мектебинде окуйм. Мен информатикага кызыккан кичинекей кезимден эле башталган. Кызыкканман телефондордон, интернеттерден көп компьютерга кызыгуум аябай көп болгон. Көбүнчө компьютерга кызыгуу мектептен башталган 6-классымда. Атаман сурагам, ата, мен ушу компьютерга кызыгуум катуу башталды. Мага компьютер алып берсиз го. Көптөн бери эле кызыгуум көп болуп атат деп айткандан кийин атам мага ноутбук алып берген. Жаңы азыркыдай ноутбук алып берген. Алтын түйүн инженерлик академиясына алып барган бизди. Сентябрда алып баргандан кийин ошол жактан перзентежени тааныдым, жаңы балдарды тааныдым, көптөгөндө үйрөндүм. Андан кийин ошол жактан бизде дагы көптөгөн дагы кошумча программаларды үйрөттү, 3D графиканы үйрөттү, Python дегендей көптөгөн нерселерди үйрөттү. Бир күнү бизди мультик жаза, үйлөр жаза деп чакырып калганда агай, ошо директордун Улан агайыбыз чакырып калып, анан кийин сен олимпиадага катышышың керек, месталарды алышың керек, ошого аракет кыл деп мен биринчи жолу ошо олимпиадага чыгам деп бир үйдү жасагам, мультик жасагам да. Анан ошо мультик аркылуу республиканскийга чыгып, мен биринчи жолу Ысык-Көлгө баргам. Аякта 21 век олимпиадасына баргандан кийин бизди аякта көп окуучулар болгон. Казакстан, Россия, Кыргызстан, Ысык-Көл, Жалал Абад, Ош көптөгөн элдер келишкен. Ошол жактан мен биринчи месте алып келгем. Ошодон бери эле дагы көптөгөн программаны үйрөнүп, дагы көптөгөн 3D графиканы үйрөнүп, экинчи тур олимпиадасына да катышасың деп Улан агай директорубуз айткан. Ага да катышасың деп. Аяктан мен жаңы Autodesk Maya деген программа бар. Азыркы заманда көптөгөн аяктан Маша Медведь, Фиксики, азыркы мультиктерди жазылып отурган 3D графикага отургам. Ал өтө кыйын болду мага биринчисинен отургандан. Өтө кыйын болду, эч нерсени түшүнгөн эмесмин. Кыйынчылык өтө болду, көп болду. Канчалык кыйналсам дагы бирок жазадым. Кийин азыр дагы бир мультик жазаш керек болуп атат. Чыңгыз Айтматов мультиктериненчи. Өзүмдүн проектимди көрсөткөм. Мен көбүнчө мультик жасагам. Айткени Кыргызстанда өнүгө элек да мультик. Мисалы, Актан Аклай, алардын баары 2D мультиктер. Кийин мен болсо дагы кошумчалап 3D графикадан 3D мындай чыныгы реалистичный болсун деп мультик жасагам. Айткени азырынча пока что бизде Кыргызстанда 3D мультик аттуу жок, өзүм боюнча. Андан кийин аяктан барып башка элгерге ошолорду көрсөтүп, эжелерге көрсөтүп, агайларга көрсөтүп, ошол жактан биринчи месте алып келгем. Эң жаккан ушу компьютерларды чогултмай, процессор, жесткий диск, RTX дегендерди чогултуп, мындай отуруп, компьютерларды иштетип, код жазганды ошолорго жакшы көрөм. Келечекте мен айтиштик болгум келет. Көптөгөн сайттарды өзүм ойлоп таап, программаларды түзүп дегендей. Ошо азыр айтиге тармагына басым жазып атам. Ошо англис курска окуп,
англис жөнүндө билип, программированиянын баарын жаттап, азыр көбүнчө мен оюн жазайм, оюндар программированияда. Буюрса эми өзүмдүн сайтымды ойлоп табам. Өзүм мен операционный система ойлоп тапкым келет. Мисалы, эски компьютерлер же азыркы компьютерлерди кээ бирлер иштебегенде чыштап салат. Ошолор оперативный система көтөргөнгө 64 бит, 32 бит, 86 биттерге карата өзүмдүн операционный системасын ойлоп тапкым келет. Биздин үй бүлөдө 5 буртуганбыз. Үй бүлөбүз боюнча IT тармагына кызыгабыз. Ушу Нурислам экөөм бар. Азыр 3-класс. Ал көптөгөн олимпиадаларга катышып келатат экөөм дагы. Түркстанга барып келди, Өзбекстанга барып келди, Казакстанга барып келди. Месталарды алып келатат, биринчи, экинчи месталарды. Азыр мен өзүбүздүн үйүбүздүн чечебашын чийип берем. Ага примерно 1 саат, 1,5 сааттай кетет. Керек кетсе 3 сааттай кетет. 3D форматына сиздерге көрсөтүп берейин. Мугалиминин айтымында Нуржан Мелиспеков учурда окуусун улантуу максатында Казан шаарына тапшырууну көздөп жатат. Учурда ал керектүү тесттерге активдүү даярданып, билим деңгээлин жогорулатуу үстүндө иш алып барууда. Мелиспеков Нуржан 2023-жылы сентябрь айында Алтын-Түйүн улуттук балдар инженердик техникалык академиясына информатика программалоо илимине келген. Келгенде эле башка балдардан айырмаланып, аябай бак кабыл алуусу, именно техника кызыгуусу, программалоо тилине кызыгуусу өзгөчөлөнүп турган. Мисалга айтсак, бизде буайндерден биз жөнөкөй эле кружка жазып атканбыз. Ошону башка балдардан эрте бүтүп, ага анимация кошуп, өздөштүрүп кетти деп, жакшы өздөштүрүп кетти деп айтсам болот. Жакшы өздөштүрүп кетип, адан дагы кыйыныраак Autodesk Maya деген программа бар. Ошодон 2023-24 жылы биз 21-колундун интеллектуалдарыбыз форумуна, эл аралык форумуна кыскача анимация мультик жасап катышкан. Ошондой эле Нуржандын абдан кызыгуусу бул системный блоктун ичинде. Мисалы, 2 системный блокту бириктирип, бир күчтүү системный блок кылып жасаганды аябай жакшы көрөт да. Ошондой эле операционный системаларды Linux, Windows'тун түрүн установка кылып көрүп, кайсынысы эмне өзгөчөлүктөрү бар экенин өз көзү менен көрүп, жасап орнотконду жакшы көрөт. Ошондой эле бизде азыр көптөгөн конкурстар болуп жатат, ошого катышып, даярданып жатабыз. Мен өзү абдан токтоо, өзүм жаш болсо дагы чоң балдарды алып жүрөт, абдан жоопкерчиликтүү. Мисалга айтсак, ушул оюнга, биз катышкан оюнга абдан кыска мүнөттүн ичинде чоңдогон, бул оңой эмес да, түзгөн. Персонаждарды түзгөн, анимация кошкон, ар бир детальдарды кошкон кыйын. Ошону кыска мүнөттүн ичинде жасаган. Казанда Алапуга политехке тапшырам деп, ошого да даярданып жатабыз. Ишенем өтүп кетет деп, окуй алат деп, ошо IT тармагына тапшырам деп атат. Нуржан жаш кезинде эле компьютерге аябай кызыгуусу аябай күч болчу. Ошо мектептен биринчи эме алганда эле компьютер башталат го, ошондо эле кызыгып аябай эме алгандан анан ошо Алтын-Түйүн инженерлик техникалык балдар академиясына бергем. Ал жерден жакшы жетишкендиктерге жетишти.
Нуржан балам өзү барбастан кызым экөө чогуу барышты. Мелисбекова Айжан. Кызым экөө чогуу барып, ал жерден көптөгөн жетишкендиктерге жетишти. Өзүңүздөр көрүп тургандай мына ушундай биринчи даражада дипломду алды. Ал дипломду алгандан кийин Ысык көлгө барып келди. Кароо сынактарга катышып, бул өзүңүздөр көрүп тургандай ушулардын баардыгы балдардын жетишкендиги. Бул дуалга илип койгондун себеби бул балдарга стимул болсун дейм. Стимул катары. Көрүп өздөрү мындай жетишкендиктерин көрүп, мындай сүйүнүп эме алганга, балдарым ушинтип грамота алып, диплом алып келсе абдан сүйүнүч болот экен, кубаныч болот экен. Бул эмеге бергеним, айтиге бергеним азыр заман талабы ушундай болуп атат. Информатика жагына көп басым жасалып атат.